Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире. Саламатсыздарбы? Эфирде «Говорит ТВ» маалыматтык порталы кыйын программасы. Анын алып баруучусу мен Мээрим Асанова. Мен дагы ушул кыйын долбоорунун катышуучусумун. Бүгүн долбоордун катышуучусу катары ушул жерде модератор болуп көрүүнү чечтим. Жана менин бул жерде сүйлөшө турган адамдарым кыйын долбоордун катышуучулары. Бүгүн биз эр жак, эпчи жак, аял эркек мамилеси деген темада сүйлөшкөн турабыз. Долбоордун катышуучулары Нуржан Алмерекова, психолог, Гүлдөр Токонова, бала бакча жетекчиси, Гүллиза Халиалдаева, бала бакча жетекчиси. Мына бүгүн биз темабызга ылайык суроо бере турган болсом, эмне үчүн бүгүнкү күндө аял эркек мамилесинде экөө бири-бирине атаандаш катары сезилип калгандай тенденциялар болуп атат. Рахмат. Абдан сонун актуалдуу суроо. Чындыгында акыркы учурларда байкасак, аял менен эркек мамилесине карата мындай көз караштар башкача болуп чыгып атат. Ажырашуулар көп болуп атат. Мисалы, темабыздын аталышы эр жак бул эркек, ал эми эпчи жак бул аял жагы. Бул бооз үйдүн түзүлүшү ошондой бөлүнгөндө, бизде кыргыз ата бабаларыбыздан калган, мындайча айтканда экөө бирдей, бул адамдын эки канаты сыяктуу да. Бирок акыркы учурларда жанагы жогоруда айтып кеткендей, кайра эмнегедир жаш эле бир ай күйөөгө тийип, кийинки ай кетип калган, же болбосо кандайдыр бир мындай кыйынчылыктарга дуушар болуп, бир-эки балалуу болуп, же болбосо дагы андан ары үй бүлөлөр, ажырашуулар көп болуп атат да. Анан бул жерде айта кетчү нерсе, ар бир аял менен эркектин мамилеси бул өтө маанилүү, экөө бирдей ролду ойнош керек да. Бул жерде атаандаштыктын кереги жок. Эгерде атаандаша турган болсок, анда үй бүлөсүз калабыз да. А сиздин оюңузчачы, эмне үчүн ошол атаандаштык эмнеден улам келип атат? Себеп дегенде, кээ бир адамдардын ойлоруна таяна турган болсок, аялдардын баягы өзүн өзү камсыздоо жагынан, финансылык көз карансыздыгынан улам дегендер дагы ойлор келип чыгып атат да. Сиздин жеке пикириңиз дагы эмнеден улам деп ойлойсуз? Нуржан айым айтып кеткен баягы биздин нукура кыргызча илгерки биздин төпкө тегүүстен келе аткан баягы эр жак, эпчи жак деген сөздү алганда эле, бул жерде эркек менен аял бул эри шаркак деп коет да, дагы бир айтып кетчү нерсе. Бул аял менен эркек баардык жактан бири-бирин колдош керек да. Ал үчүн эң биринчиден биз баягы аялга көбүрөөк басым жасайбыз да, дагы деле аялдар билимдүү болуш керек. Ошондой эле эркек дагы билимдүү болуш керек, бирок аялда амал көп да. Анан аял баягы көбүрөөк жактан, көп жерден аял киши бир жолдорун табат дегендей. Анан канчалык аял бул эне акылдуу болсо, ошончолук эркекти дагы, баласын дагы, ийжанын дагы, бүт курчап жүргөн чөйрөнүн да чогу баарын алып кете алат да. Ал үчүн сабаттуулук дагы деле ушундай бир сонун бир эле мына мен жогорку билимди алганмын деп эле отуруп албаш керек деп ойлойм да. Дагы сен өзүңдүн алган билимиңди дагы өздөштүрүп, дагы андан ары улантып, өзүң жөнүндө иштеп, өзүңдү алып жүргөндү, негизи эле баардык жагынан аял өзүн туура алып жүрүүнү үйрөнүш керек да. Менин оюмда. Анан ошол туура алып жүрүү керек дегенде, ошол эле учурда биз аялга көпчүктөрдү үйүп салган жокпузбу? Сиздин айтып аткан сөзүңүз менен да. Аял ошол билимдүү дагы болуш керек, аял баарын көтөрүш керек, аял амалкөй болуш керек деп отуруп эле эркектин ролун таптакыр эле түшүрүп салып, анан эркекке дагы балабыздай кылып эне катары мамиле кылып алган жокпузбу сиздин оюңузча? Дагы туура суроо, эң туура. Анткени менин жеке оюмда кадам туура тең ташталыш керек да. Мисалы үчүн эркек киши 5 кадам таштаса, аял киши да ошондой 5 кадам таштап, ар бир мамилеге туура мамиле жасап, ар бир кылган ишкечи туура мамиле жасап, эмнеге болбосун, мисалы үчүн ошо
аялы мындай бир жогорку кызматка бара турган болсо эмнеге жолдошу колдош керек, ошону колдоп мындай кандай бизде айтылып калат го, тылың күчтүү болсо деп бардык жерге жетесиң депчи, анысы кандай ошо бири биринде түшүнүү, бул жерде эң эле көйгөйлүү маселе түшүнүү да. Ошо азыр түшүнбөстүктүн айынан ошол ажырашуулар көп болот деп ойлойм да. Анткени түшүнүүнү биринчи орунга коюп, биринчи ошол экөө бири бирин колдоп ошентип кеткенде, анда ошо үй бүлө аябай мындай бекем, жакшы сакталат деп ойлойм да, менин жеке оюмда. Мен дагы өзүмдүн жеке пикиримди кошумчалай кете турган болсом, мисалы бул аял менен эркек мамилесинде деген экөө деген бир тең салмакта кармап туруш керек деп ойлойм да. Себеп дегенде качан гана тең салмактуулук кармаганда аял катары дагы өзүнүн ишине, өзүнүн ордун, эркек дагы өзүнүн ордун, өзүнүн ишин билип кармаганда анан ошол үй бүлө сакталып турса керек да. Анан бизде болот ошол атаандаштык дегенде эле бири бирине атаандашып алып, экөө бири бирин мен кыйынмын, сен отур, сен тур деген сөздөрдөн улам дагы үй бүлөлүк зомбулуктар да келип чыгып атат. Ошолорго жол бербеш үчүн тең салмактуулук кармаш керек деген пикирдемин да. Эми ушул эле жерден мисалычы ошол зордук зомбулукка канчалык деңгээлде ошол тең салмактуулуктун кармалбагандыгы же болбосо ошол дагы эле кайрадан кайтып келе турган болсок, атаандаштык мамиле бири бирине болгон таасир этип атат. Гүлнур айым. Бул жерде эң негизги ар бир жасалган иште бул айымдар баягы бизде нукура сакталып калганда айымдар үйдө отуруш керек, үйдө болуш керек. Ал деген только эркек бир гана ошо эркекке бизде көбүрөөк ушундай коомчулукта да эркек көбүрөөк жүрүп, биз ага өзүбүз дагы ошондой көз карашта болуп калганбыз да. Анан азыр эми бир аз аялдар аралашып, негизи аялдар көпчүлүк жерге барганда көп нерсе өзгөрүлүп атпайбы? Аял деген баягы жан дүйнөсү менен сезип, ар бир нерсени баягы баланы деле аял биринчи түшүнөт да. Ошондой эле жүрөгү мененчи, ошондой эле бул ар бир нерсеге жан дили менен киришип, жасап, ошол нерсенин өтөсүнө чыгып атат да. Ошондуктан баягы аял кишилер көбүрөөк ушундай кызматка барса дейм да, аны дагы деле өзүбүз колдоп, өзүбүз ошол жерде эң биринчи аял кишиге бул жашоодо да өзү негизи эле бул күйөөсү, жолдошу, эркек. Негизи эле айтат го, ата менен кызы депчи, баягы кыска атанын жакшы көргөнү, атанын мамилеси эң чоң ролдо турат да. Ошондой эле андан кийинки эле жолдош болуп калат экен да. Анан ошол жолдошу колдоп, ошол аялды канчалык жакшы жактары менен колдоп, жакшы жагын айтып, ошо экөөнүн бир эри шаркактык деп айтып кетпедимби башында? Ошол экөө бири бирин колдоп турса, бул көп ийгилик болот да ал үй бүлөдөчү. Балдары да ийгиликтүү болот, иштеген иштеринде да ийгилик болот. Бүт жагынан менимче жакшы болот деп ойлойм да. Ошол жерде бир жакшы ийгилик жаралат да. Ал эми ошол сиз психолог катары психологдун көз карашында айтсаңыз да, негизи эмнеден улам да, баягы жанагы атаандаштыкта жөн жерден келип чыкпаса керек да, эмне үчүн экөө кыз жигит болуп жүргөндө же болбосо жаңы үйлөнгөндө бири бирин өтө сыйлап, бири бирине өтө аяр мамиле кылышат дагы, анан келип бир 5 жылдыктар өткөндөн кийин 10 жылдыкка жакындаган убакта ажырашуулар да көбөйүп кетип атпайбы? Ошонун себептери эмне деп ойлойсуз? Бул жерде психологиялык көз караштан караганда да баягы окумуштуулар изилдеп чыкканда, жаңы жигит менен кыз таанышканда биз өзүбүздү болгон жакшы жерлерибизди көргөзгүбүз келет экен да. Мисалы мындай жарнама катарычы, мен баарынан сулуумун, акылдуумун деген сыяктуучу баягы мындай товар өтүп кетиш керек да, ошол сыяктуу. Ал эми жигит дагы мен алуучумун, мен ушундай мыктымын деп мыкты жерлерин көргөзөт экен да. Анан экөө ошентип бири бирин жакшы көрүшүп, идеалдуу да, мындайча айтканда, мамиленин да тепкичтери бар психологиядачы. Жыл өткөн сайын ар бир мамилеге карата бул 7 тепкич деп эсептесек болот. Биринчи тепкич ошол идеалдуу партнеруңду же болбосо баягы шеригиңди, жаныңдагы өмүрлүк жарыңды идеалдуу кабыл алуу да. Экинчи 1-2 жылдан кийин баягы ал адам деле андай деле идеалдуу эмес экен. Баягы торт жасайм деп
айткан айым торт деле жасай албайт экен деген сыяктуу баягы кемчиликтери көрүнө баштайт да, мен жаңылган турбаймынбы деп ошол учурда жаш үй бүлөлөр дагы ажырашып кетип атат. Орто жолдон бала төрөлүп атат. Бала төрөлгөндө дагы түшүнүп колдоп коюш керек да. Айым деген баягы физикалык жактан, психологиялык жактан 2,5 жылга чейин, 1,5 жылга чейин мындай депрессияда болот да. Чындыгында баягы дене бөлүктөрү кайра ордуна келип, акыл эси жана башка нерселердин баары калыптандыруу баягы эмизди да. Ошонун сүт, азыктар баардыгын дене бөлүгүнө өзү баласына бергенди калыптандырууда 1,5-2 жыл жөнүндө өтөт да. Ошол учурда психологиялык жактан аябай кыйналып аткан учурда анан күйөөсү дагы сен мурункудай болуп мага торт жасап бербей калдың, тамак жасап бербей калдың деген талап мамиле. Ошол учурдан күйөөсү деген атаандаштык кылбай, бул деле менин балам да, мага төрөп берип атат да бул баланы, мен да колдоп коюшум керек да деген мамиле кылса экөө түшүнүү менен чогуу кетет да. Андан кийин 5-6 жыл, сиз айткандай 5 жылдан 8 жылга чейин аралыкта көпчүлүк үй бүлөлөр ажырашып кетет да. Бул баягы 2-3 тепкичке жеткенде баягы экинчи көргүсү келбей калат. Жана башка болуп 7-чи деңгээлге жеткенде бактылуу үй бүлө, бири-бирин түшүнүү, жана биздин чоң ата, чоң апаларыбыз, таятабаларыбыз бир каш менен же болбосо сөз менен, ым менен, көз караш менен түшүнгөн мамилеге атабызды да ошентип түшүнчөлөп койгу керек. Ушундай мамилеге жетет экен да. Бул дагы бир эле адам менен эмес. Мен мисалы бир турмушка чыгып, ошол адам менен мамилем кетип баратканда, эгерде Кудай сактасын 2 жаш мисалы ажырашып кете турган болсо, башка турмушка чыкканда деле ошондой мамилени өтөт. Демек, ошондуктан биринчи гана турмушка чыккан кыз, үйлөнгөн бала ошол биринчи макал бар да. Биринчиси Кудайдан, экинчиси шайтандан, үчүнчүсү элден деп да коюшат экен да. Кээ бирде тескерисинче, экинчиси элден, үчүнчүсү шайтандан деген сыяктуу которуп коюшат макал. Бирок Кудайдан дегенде бул баягы биринчи жубайың же болбосо биринчи жолдошуң, ал убакта 18 жаштан жогорусуң, конституция боюнча ар бир адам 18ге чыкканда гана үй бүлө курууга укугу бар да. А 18деги бала да өзү кичинекей жаш кыз, кичинекей жигит анан сезимге, эмоцияга алдырып үйлөнүп алышат. Андан ары эмне болот? Экөө тең бала. Андан ары баланы тарбиялаш керек. Ошондуктан ар бир этаптарды басып өтүү керек экен да. Демек ошол келип чыккан проблеманы чечүү максатында башка партнер эмес, ошол партнер менен жанагы айткандай 10 кадам болсо 5-5тен тең бөлүп алып туруп, анан ошонун үстүндө иштегенде гана анан бактылуу үй бүлө келип чыгат турбайбы? Туурабы? Кошумчалап кетсем болот, бияк жагдай. Мисалы үчүн дагы эле ошол эле менин баамда ар бир эле ошол үйлөнгөн жаш үй бүлө жана үй бүлөлүк кризис деп коет го, душар болот бир чын эле сиз айткандай бир 2 жылдан кийин. Ошол кризисти экөө бирдей кадам таштап ошондон өтүп кетсе, андан кийин анан бактылуу үй бүлө болот да. Азыркы жаштардын көз карашында жок, бул болбойт экен деп бат эле тез эле чечим чыгып эле анан ажырашып кетет. Менин адамым эмес. Кыска чечим менен эмнеге мен кылам, эмнеге мен жасашым керек? Бул деген эркек, а эркек болсо эмнеге аял кылбайт? Эмнеге мен эркектердин баягы эмеси бар го, мен дегенчи, ал аял деген милдеттүү, мен деген ошол болбош керек деп ойлойм да. Анткени деген экөө бирдей кадам таштап туруп ошол кризистен чыгып кетсе, андан кийин мен андан ары уже бактылуу үй бүлөнү көрөм да. Анткени баарыбыз эле жаңы келин болуп келгенде баягы жаңы үй бүлөгө көнүп кетиш да оор да. Анан ошол жерде күйөөң сага колдоочу болуп, жардамчы болуп, ошентип турса, анан ошол кризистен чогуу чыгып кетүү мүмкүнчүлүк бар да. Мен ошентип түшүнөм да. Ошол боюнча айтып коеюнбу? Бул эми психология батыштан келген маселе болуп атпайбы? Акыркы ушул 1900 кийинки 20-жылдардан кийин эле бияка келип, азыр муну деген мынтип коюшат да, ал батыштан келген маселе, психология жаңы илим, анан мындай деген сиздин айтканыңыз боюнчачы. Анан эркектер эмне үчүн мен аны подкаблучник же болбосо такан аялынын сөзүн сүйлөп калыптыр. Аял алгандан кийин бизди карабай калыптыр деген сыяктуу сөздөр чыкпаш үчүн эркектер да намыстанат. Алардын да өзүнүн психологиясы бар да. Тууган тушкандары келгенде мен үй бүлөнүн башчысымын деген позицияны кармап атканда, аялы, келини ошону түшүнүп туруп, мейли бул жерде үй бүлөнүн башчысы бол. Мисалы да. А башка учурда ошондо колдош керек. Бул жерде ар бир биз көп эле маселени айта беребиз, бирок бул жерде үй бүлө ошо бала менен
кыз менен жигиттин ортосундагы гана мамиле болуш керек да. Экөө бири-бирин түшүнүп, экөө бири-бирин кандай сүйлөшүп алса, акча маселеси, каражат маселеси, мисалы, сиз айткандай кээ бир учурда аял үйдүн куту, үйдү сактап караш керек, а эркек табарман деп коебуз да. А эгерде мүмкүнчүлүк аял көбүрөөк таба алса, анда демек аял деле иштегенге укугу бар деген ойда бул жерде күйөөсү менен гана аялдын экөөнүн ортосунда мамиле. Экөө бири-бирин түшүнө билсе, экөөнүн көз карашы төп келсе, экөөнүн багыты бир да, бала төрөп, андан ары укум тукумубузду уланталы, жакшы балдарды чоңойтолу. А бирок кээ бир учурда жана үй бүлөлүк кризис деп атасыз, 2 жылдан 8 жашка чейинки учурда, ошол учурда зомбулуктун түрлөрүн да унутпашыбыз керек да. Эгерде мындай финансылык зордук зомбулук бар да, аял иштеп келген акчасын күйөөсү алып алса, эмнеге ал өзүнө коротконго укугу жок, мисалы, же болбосо сабаса, кечирип коюңуздар, өзү күнөөлүү деп туруп, анан бүгүн андай мындай деп туруп, мисалы, сабап койсо физикалык жактан. Конституцияда жазылган, бир дагы адам биз төрөлгөндөн баштап эч кимдин кол тийбес укугубуз бар, баарыбыздыкы. Мисалы, эч ким сизди мындай тээп, чаап, чымчып койгонго укугу жок да. Мисалы, эмнеге ага турмушка чыгып анын тукумун улантайын деп атсаң, ал сизди тээп, чаап, болсо сүйлөбөшүң керек деген сыяктуу нерселер. Зордук зомбулукка кабылган айымдарды жашагыла деп айта албаймын мен. Ал өзү чечет, ал өзү билет. Ошол аял эркек мамилеси ар бир адамдын өзүнүн баягы ошол аял мындай ушуну жыйынтыктай турган болсок, анда аял эркек мамилесинде аял дагы эркек дагы экөө тең бирдей укуктуу экен. Ошол мамиленин сакталып калышына, үй бүлөнүн сакталып калышына тең экөө тең жоопкерчиликти мойнуна алып, качан туура сезе билгенде гана үй бүлө сакталат деген жыйынтыкка келсек болот экен да, туурабы? Анан сиздин ошол өзүңүздүн кошумчалай турган сөзүңүздү айтсаңыз, негизи эле тиги 7 пункт болуп атпайбы? Например, ошонун ичинде 1 жылдан жаңы ал кыз деген, бул жерде да зомбулуктун бир чекеси бар да, баягы кыз деген башка үй бүлөгө барат да. Башка үй бүлөгө барып, ал башка сферадан эле барат да, башка такыр, башка жакта бир эркек кыз болуп тарбияланган. А бул жерге келет дагы, ал бүт пунктту аткарыш керек, ошол жердин эрежесин аткарыш керек да. Ал үчүн ал жерде кайненеси бар, ал жерде кайнатасы бар, кайынсиңдиси, кайниси, жолдошу бар. Ошонун бардыгына бул бир эле мурун жолдошунун көңүлүн карап жүргөн да, бул кыз эркек баягы сиз айтып атпайсызбы, булар үйлөнө электе жакшы болот да, анан кийин эле башкача болуп калып атат депчи. Булар ошол эле жылы үйлөнүп атабы, мисалы, ошол эле жылы ал баланын башка жактарын да көрүп баштайт да. Мурун бир эле күйөөсүнүн көңүлүн таба алса, бул кийин барат дагы ага күйөөсүнүн көңүлүн караганга да өтө убактысы болбогат да. Жумушу бар, ал жерде ал кайненени караш керек, кайнатаны караш керек, коңшулар келет, туугандары келет. Ошонун бардыгына көңүлү бөлүнүп, ал кызга ал жерде тескерисинче жолдошунун жардамы керек болот да бугачы. Жолдошу буну колдош керек. Качан гана бунун эң бул кыз ошол кезде айымдын баягы айымга эң керектүү болгон бул жолдошунун жакшы сөзү, жакшы алып жүрүүсү, баягы сага көңүл буруусу, бир мамиле да, эң негизги жолдошунун мамилеси да. Ошол мамиле бунун өмүр бою 20-чы баягы 7-чи стадияга жеткичекти жолдошунун ошол мамилеси эсинде калат дейм да. Ошон үчүн бул жерде жолдошу көбүрөөк көңүл буруп койсо деп айтат элем да. Эми келиңиздер, анда ушул биздин темабызды жыйынтыктай турган болсок, бул аял менен эркектин ортосундагы мамиле деп атпайсызбы? Анан аялдар деген жана бир китепти окусаңыздар керек, эркектер Марс планетасынан, аялдар болсо Венера планетасынан депчи. Анан экөөнүкү психология тарабынан алып келе турган болсок деле экөөнүкү башкача да ойлонуу сезимдери туурабы? Ошол жагынан алып келе турган болсок, эми өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөрдө 15 жылдык, 20 жылдык үй бүлөлүк стажыңыздар бар. Ошолорго салып карай турган болсок, жаңы үйлөнүп жалган жаштарга, 5 жылга келип калган, 10 жылга жакындап калган үй бүлөлөргө кандай кеңештер берет элеңиздер үй бүлөнү сактап калуу тууралуу? Эң негизги менин кеңешим бул түшүнүк да. Түшүнүү менен ар бир нерсени эркек да, аял дагы түшүнүк менен кабыл алыш керек да. Анан дагы деле айтат элем, аял акылдуураак болуш керек да.
аял канчалык акылдуу аялга эркек туш келсе, ал эркектин бактысы да. Эмне үчүн эркек акылдуу болбош керек, аял акылдуу Эркек да акылдуу болуш керек, бирок эркекти биз аял кишиде амал көп да. Эркекте бизде аял кишиде амал көп да, амал көйбүз да. Биз ар бир жактан жол тапсак болот да. Ошон үчүн акылдуу аял болсо, бул эркектин жаман жагын да жаап кетет деп ойлойм да. Сиздин оюңузчачы? Биздин оюбузча болсо, мисалы үчүн мен кайра эле өзүбүздүн үй бүлөдө алган болсок, бизде мындай да, мисалы үчүн бир талаш тартыштын бир жогорку деңгээлине жеткенде карап туруп, балким мен артка кадам ташташ керек болсо, мен таштай берем да. Анан жолдошум да ошону байкап туруп, эгер ал ташташ керек болсо, ал намыстанбай ал да таштайт да кадамдычы артка. Анткени жок, мен деген жок, сеники туура эмес, меники деген, мен деген жок да. Биз деп ошондой, ошол үй бүлөдө биз экөөбүз бирдей дегенде, анан ошондо үй бүлөдө мындай тең салмактуулук кармалып, анан үй бүлө бекем болот экен да. Мен ушуга ынандым, анткени бизде эле 19 жыл болду жашап атканыбызга. Анан биз өзү эле бул кыйын деп бул долбоордун аты айтып тургандай, биз жөн жерден кыйын болгон жокпуз да. Анткени бизге ошол жолдошубуздун, ошол эле кезде кайненебиздин, ошол эле кезде кайнатабыздын мисалы үчүн салымы чоң болот экен да. Ошол биз ушинтип өнүгүп, өсүп, алдыга жылуугачы. Анан ага албетте ошо түшүнүү. Мисалы үчүн бизде кызганчаактык болсо, же болбосо ошондой эле түшүнбөстүк болсо, же болбосо кадам бирдей кетпей, бирөөбүз астыда, бирөөбүз артта кеткенде, анда бул үй бүлө сакталбайт деп ойлойм да. Биздин темабыз бүгүн эр жак, эпчи жак, аял эркек мамилеси эмеспи? Демек ошого карата мына мен боз үй боюнча айткым келип атат да. Оң жак, сол жакта албетте ар бирибиздин өзүбүздүн милдеттерибиз бар да. Аял кишинин өзүнүн милдеттери бар, турмушка чыккандан кийин эркек кишинин өз милдеттери бар. Анан эркек бала төрөлгөндө эмне үчүн кыргыздар сүйүнөт? Анткени биринчиден тукум куучулук, баягы менин уулум төрөлдү, тукум улаачулук, кечирип коюңуздар. Ал эми экинчиден милдети, бул эркек баланын милдети, бул коргоо да. Ата мекенди коргоо эң биринчи милдети. Кыздар барбайт, ал эми эркектер коргойт. Экинчиден ата энесин коргоо, анан ошол эң негизгиси ушул мамлекеттин, мындайча айтканда, президенти болот эркек балачы. Биз турмушка чыгып атабыз. Биз мисалы эркекти үйгө алып кетпейбиз. Биз конок болуп барып атабыз. Келин деген сөз, гел деген сөздөн болуп атат да. Ошол жерде демек президент болуп үйдүн башчысы болуп аткандан кийин ошол сага келген кичинекей кызды, келинди коргой алсаң, сен болгондо да тажиктерден же өзбек же башка украинецтерден коргобойсуң. Сен ошону эр жигит болсоң, өзүңдүн эле ата энеңен, өзүң бир туугандарыңан, анткени бул сенин мамлекетиң да. Ошону коргой ала турган болсоң, аял киши мамилени сүйөт. Аял киши сырткы кебетени, гүл алып келгениңди, ошо сырткы келбетиң же болбосо бир жерде иштегениңде эмес, көпчүлүк аялдар баягы мага жасаган, бизге жасаган, биз кулагыбыз менен сүйөбүз да, жылуу мамиле, жакшы сөз, чыдап койчу, тигиндей мындай деп койсо эле, сиз айткан ошол эркек кишинин мамилесин сүйөбүз. Ал эми эркек киши болсо сүйөт толугу мененчи, эч нерсесин карабастан. Ошондуктан эң биринчиден үй бүлөнүн негизги өзөгү бул сүйүү. Анан эр жак, эпчи жак экөө бирдей милдетин аткарса, өзгөчө эркек балдар коргой ала турган болсо, камсыздоо да кирбейт аякка, акча жана башка эмес. Коргой алса, аял бардыгына даяр да, мындайча айтканда. Бул баягы менин көз карашым. Ошондо бир коргой ала турса деген, анда бизде ошол өзүбүздүн кичинекей мамлекетибиздин сырткарыдагы биздин душмандарыбыз бар сыяктуу сүйлөп атасыз да. Демек, бул башка темага кирип кетет окшойт. Бүгүнкү биздин кыйын программабыздын эр жак, эркек жак, аял эркек мамилеси деген темасын жыйынтыктай турган болсок, анда ажырашып кетүүгө бул эч кандай деле себеп жок экен да. Ал себептердин баардыгын биз өзүбүз табат экенбиз дагы. Бирок табылган себептердин үстүнөн качан гана иштегенде биз үй бүлөбүздү сактап кала алабыз деген жыйынтыкка келсек болот экен да. Чоң рахмат сиздерге. Бүгүн бизде кыйын программасынын эфиринде эр жак, эркек жак, аял эркек мамилеси деген темада сүйлөштүк. Бүгүнкү биздин долбоорубуздун, кыйын долбоордун катышуучулары болду. Конокто Нуржан Алмерикова, психолог, Гүлнур Токонова, бала бакча жетекчиси, жана Гүлниза Халиалдаева.
ал эми мен дагы Мээрим Асанова ушул долбоор программасынын катышуучусумун. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта туруңуздар. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире.